Семенов айылындагы билим уясы 2 кабаттуу окуу корпусу, анын ичинде ашкана, спортзал, ошондой эле заманбап 14 класстык бөлмөлөрдөн турат. Мектеп 225 окуучулук орунга эсептелинген. Алдында галереясы бар. Жаңы корпуска эми кенже класстар жайгашат. Азыр айылда 820 окуучу билим алат. Токтоп турган мектептерди Кыргыз Республикасынын биздин президентибиздин жарлыгы менен ишке ашып атканына терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле учурдан пайдаланып ушул куруп аткан курулуш компаниясы Мерибел Текстил иншаат курулуш компаниясына да терең ыраазычылык. Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болот окшойт. Анткени биздин айылыбызга, биздин мектебибизге жаңы имарат кошулуп, балдарыбызга да абдан сонун заманбап жаңы мектеп курулат. Мектепти тездик менен бүткөрүүгө учурда 40тан ашык жумушчу тартылган. Экинчи кабатындагы бөлмөлөр толук бүттү. Курулушка жылуулук берилип, ремонттолгон класстар кургатылууда. Спорт залында дуалдары жасалып, жумуштар арбын. Куруучулар жакын арада толук бүткөрүүгө убадаларын берүүдө. Буюрса, декабрдын башлагында жарымында бүтүп тапшырганга аракет кылабыз. Канча пайызды бере бересиз мүмкүн? Азыр пайызды бир 80ден 90га жакын деп берсек болот. Анткени могу спорт залыбыз бир аз кечирээк башталган болчу. Ошол жагында кичине көйгөй бар. Ал эми Григорьев айылындагы курулушта ички жасалгылоо иштери жүрүүдө. Алдында таш тамандар төшөлүүдө. 14 класстык бөлмөлөр, ашкана, спорт зал, жуунуучу жайлары өңдүү бардык шарттары менен 275 орундук чоң мектеп. Долбоордун жалпы наркы 94 миллион сомду түзөт. 100 мектептин бирөөсүбүз. Буйруса жумуштар жүрүп жатат, көрүп чыктыңыздар, материалдарыбыз бардыгы жетиштүү, акча бөлүнүп атат. Буйруса жылдын аягына тапшырабыз деген үмүттө турабыз. Эки мектептен 7 жыл мурун башталган көп жылдык курулуштар. Быйыл алар 100 мектептин катарына кирип, жыл аягы менен пайдаланууга берилет. Азыркы убакта 5 мектеп калды. 5 мектеп азыр процент боюнча 90%тен бүтүп калды баары тең. Муну дагы ушу өзүнүн белгиленген убагында өткөрүп, эксплуатация өткөрүп берүүгө биз даярбыз. Жасап атышат, иштеп атышат баары тең. 100 мектептин тизмесине Ысык Көл облусунан 12 билим уясы кирген. Алардын азыркы тапта 7-өсү пайдаланууга берилген. 5 мектепте курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касьянов, Мадина Абакирова, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.